Ош шаарынын Гүлбар айылындагы Жаңы жол деген айылда таңдар 22 сотик чек сатыга коюлду. Бактары менен караңыздар таңдар. Бул жерде кааласаңыздар мынакей кошуналарыңыздарга окшоп үйлөрдү салып алып жашасаңыздар болот экен. Негизи кыргызда жакшы сөз бар го. Атадан байлык калгыча бак калсын деп. Мынакей таңдар. Таяр бак. Анан могул жерде канча штук алма бар десеңиздер, 50 штук алма бар экен таңдар. Көрдүңүздөрбү? Мөмө уже берип, акча эле. Мындай жакшы караган адамгачы бул жерде алма эмес акча эле илинип тургандай көрсө болот экен да негизи. Сиздер көрүп атасыздар, мен акчаны эле көрүп атам бул жерде азырчы. Анан бул жерде караңыздар таңдар. Бул чекти алып койгон болсоңуздарчы, 22 сотик экен. Баарын тең алып койсоңуздар, уже балдарыңыздар чоңоюп, үй салганга мына ушул теректер даяр болуп, уже да ишке кирип калат. Анан бул жерде акабыз зээрикпестен алган адамга деп могул жерге 120 штук катар сон кылып, 2 катар кылып тереге койду. Мынакей көрдүңүздөрбү? Анан бул жагыңыздарда кошуналар бар көрүп атасыздар. Эми эгерде сиздин акчаңыз жетпей калган болсо туугандар, 2 бөлүп дагы сатат экен. 11 сотиктен кылып дагы алсаңыздар болот экен. Эми желательно акчаңыз болсо 22 сотикти баарын тең алып коюңуз. Бул өтө сон экен. Гүлбардын эле тагы эле центринде турабыз. Анан бул жерде туугандар мектеп, бала бакча, медресеге мына ушул сатып жаткан чектен 3 мүнөт жүргөн болсоңуз жетип барат экен. Бул өтө сонун да туугандар, караңыздар. Жүрүңүздөр, эми мына жакты көрсөтөйүн. Азыр чектин азыр мен чек араларын жакшы кылып көрсөтөйүн туугандар. 4 тарабы тең моундай каша менен тосулган, көрүп атасыздар. Мынакей граница мына ушул жерден башталат. Анан мына жерге этегинен мындай катар кылып арык казып коюптур. Бул жак уже кошуналардыкы. Анан бул жакка келебиз. Будан дальше ары кеткен болсоңуздар уже баягы кең сайга барасыздар. Анан 1 сотиги 300 000 сомдон экен туугандар. Көрдүңүздөр. Азыр мен болушунча аракет кылып атам сиздерге границаларын, бурчектерин толук кылып көрсөтүп койгонго. Балким сиздер Россиядан же Европа, Америкадан көрүп аткан болсоңуздар, сиздер өзүңүздөр ушул жерде көргөндөй болуңуздар туугандар. Мынакей бурчеги, мына алманы көрүп атасыздарбы? Мына бурчекте ушул алмага чейин экен. 4 тарабыңызда тең үйлөр бар туугандар, көрдүңүздөр. Суу, светтен вообще проблема жок. Эгерде мына ушул чекти сиз сатып алган болсоңуз, экинчи хозяин болосуз. Бедеби? Анан могул жерде туугандар, беде бар экен. Бедени сиздер 3 орунга тең 3 жолу ооруп аласыздар. Мына жерде көрүңүздөр, мына жөөктөрү турат. Ушулар менен шу этип эле сугарасыз. Суу жактан вообще проблема жок. Бул Гүлбарды өзүңүздөр билесиздер, суу аябай кеңири. Тура айтам туугандар, караңыздар. Эми мен бул жак бурчегин көрсөтүп коеюн, келиңиздер. Биздин ОХК каналынын көрмандары. Мына бурчекти көрүп атасыздар, мына бүткөндөгү алманы. Мына ушул алмага чейин экен. Бардык тараптары кашаланып тосулган. Мынакей туугандар, караңыздар. Кимде ким ушу Гүлбардын центринен ушундай сонун тегиз жердеги чекти алам деп аткан болсоңуздар, мына ушул видео сиздер үчүн. Анан жүрүңүздөр. Үйүңүздөрдүн маңдайкы бетинде дагы күн чыгыш жагында да мына кошунаңыздар бар. Бардык тараптары кошуналар деп мен сиздерге айтып өттүм. Кыскасы бул жерге мал баксаңыз дагы болот экен. Өтө ыңгайлуу жер экен да. Жүрүңүздөр. Эми мына бурчекти көрсөтүп коеюн сиздерге сонун кылып. Биздин көрүүчүлөр, сиздерге биз өтө сонун жерлердеги өтө сонун чектерди көрсөтөбүз. Талыкпастан бурчма бурч барып көрсөтөбүз. Аны сиздер көрүп келе атасыздар. Мынакей туугандар. Мына бурчекке чейин экен. Мен азыр сүйлөп басып жатып 4 бурчегин тең сиздерге көрсөтүп койдум. Мынакей дарактарды да көрсөтүп койдум. Анан моундай жерге үйдө салган болсоңуздар, мына ортолукта түз кеткен жол дагы бар экен. Анан үй ээсинин айтымы боюнча, бул жерде сиздин кошуналарыңызчы өтө зор инсандар экен. Өтө жакшы инсандар жашайт экен. Эми мен ушул чектин сатып жаткан ээсинин телефон номерлерин видеого жазып коем, описанияга да жазып коем. Сиздер толук маалыматтарды ушул агабыздан алсаңыздар болот. Жакшы инсандарга жакшы чектер насип кылсын. Чек алам деп аткан туугандарыңыздарга, досторуңуздарга мына ушул видеону бөлүшүп коюңуздар. Биз турган жер Гүлбардын эле тагы эле центри. Өзүңүздөр көрүп атасыздар, адамдар аябай көп. Анан сатып жаткан чекке туугандар 2 мүнөт жүргөн болсоңуздар, түз эле жетип барасыздар. Жол полный эле мына ушундай болгон асфальт жол. Биз турган жер Ош Араван жолу. Туугандар, арканы көрүп атасыздар. Аркадан бир аз жүрүп эле солго бурулган болсоңуздар, Гүлбар айылына барасыздар. Сатып жаткан чекке туугандар ушул жерден 5 мүнөт жүргөн болсоңуздар, туш боласыздар. Жакшы инсандарга жакшы чектер, жакшы үйлөр насип кылсын. ОХК каналынан кызмат керек болгон болсо, анда бизге чала бересиздер.